биздин толстовкабыздын базовый сеткасын чыгарабыз. Базовый сетка бул жардамчы линия деп айтып коебуз могуларды. Жардамчы линия. Бул жардамчы линиялар бизге постоянно керек, анткени түз сызыш үчүн. Могу конструктор линейканы дагы постоянно колдонгондо мына линияны бул тарабына линейканы келтирсеңиздер, мисалы көбүнчө жерде билинбей калат да, кыйшык чийип алабыз. Ошол үчүн могу уголокты бир келтирсеңиздер, булар эң туура түз чийген болосуздар. Мындай кыйшыгынан кесип албайсыздар да. Например, кээ бирөө мындай чийип, же болбосо мындай чийип алышы мүмкүн да. Эми мына ушул жерде А точкасы менен белгилейбиз. Биз азыр эң биринчи переднийди чийип алалы. Эми биздин 28 размердин желкеси 6 сантиметр болот. 6 сантиметрди белгилейбиз. Могул жер 6 сантиметр. 6 сантиметрге плюс 2 сантиметрди кошуп переднийга түшөбүз. Мынакей 8 сантиметр. Биз жаканы чыгарып алдык. Жаканы чыгарып алгандан кийин бизде көкүрөктүн бийиктиги 16 сантиметр болгон. Ал эми общий узундук 39 сантиметр болгон. 39. Ошол жерден белгилейбиз дагы. Көкүрөк айланабыз, көкүрөктүн бийиктигин ченегенден кийин көкүрөк айланабыз бизде 17 сантиметр болгон. Ушул 17 сантиметрди көкүрөктүн бийиктигине келген точка менен бириктиребиз. Кайрадан эле 17 сантиметр биздин узундук менен мына ушундай биригиши керек. Эми ушул жерден биз көкүрөк айлананын сызыгы менен узундукту бириктирип алдык. Мынакей. Могул көкүрөк айлана, бул узундугу. Көкүрөк бийиктиги 16 сантиметр. Эми ушундан биз алдыңкы далдын кеңдигин алып чыгабыз. Алдыңкы далдын кеңдигин биз кандай алып чыгабыз? Канча сантиметр белгилейбиз, Мына ушул плечевойдон тушунан 12 сантиметр ылдый түшсөңүздөр, көкүрөк алдыңкы далдын кеңдигин алып чыгасыздар. Бул жерде алдыңкы далдын кеңдиги бизге 14 сантиметр. 14 сантиметр алдыңкы далдын кеңдиги болгон. Көрдүңүздөрбү? Уже биздин лекалыбыз түзүлүп келатат. 3 сантиметр ылдыйга түшөбүз дагы. Биз плечевойубузду чыгарабыз. Плечевойду чыгарган кезде мынакта ийиндин кеңдиги жазылбай калыптыр размерде. Биздин плечевойубуздун кеңдиги 8 сантиметр болот. 7 сантиметр болот. 1 сантиметр мен шовко кошом. Тигилгенде уже 1 сантиметр келет, Мынакей. То есть мындай кылайын. 3 сантиметр ылдыйга түшүп туруп, 8 сантиметр сызып алабыз. Көрдүңүздөрбү, могул жерден 3 сантиметр ылдыйга түшөсүңөр, передтикин. Эми ушу менен биз көкүрөк айлананын сызыгы менен кошуп алабыз. Мынакей. Эч кандай кыйынчылыгы жок, көкүрөк айлана өзү чыкты. Көкүрөк айлананын негизинде, алдыңкы далдын кеңдигинин негизинде биз кол айлана, рукав, мындай айтканда, колтук айлана чыгарып алабыз азыр. Эми муну кандай чыгарабыз? Биз мына ушуну эң оңой методун эле көргөзөйүн. 2ге бөлөлү. 6 сантиметр. Ушул 6 сантиметрден мына бул тарабынан, алдыңкы далдын кеңдигинен ылдыйкы бөлүгүнөн, мына могу экөөнүн ортосунан, силер 1 сантиметрге, 1,5 сантиметрге чейин ичкериге киресиңер. Эмне болот экен? Плечевойдон 3 сантиметр түшүп, көкүрөк айлана алдыңкы далдын кеңдиги менен келип туруп, ошол линияда мына ошол экөөнүн ортосунан 1,5 сантиметр, 1 сантиметр ичкериге кирсеңер, колтук айлана передний келип чыгат. Перед. Колтуктун бийиктиги мындай кылып ченесеңер болот. Например, могул жерден биздин колтук айланабыз, колтуктун бийиктиги 3 сантиметр ылдый түшкөндөн кийин 12 сантиметр болот. 28 размердики. Мынакей 12 сантиметр болду. Анан бул жерде уже лекалыңар түзүлдү. Көрдүңөрбү? Сетка түзүп атып эле лекалыңар түзүлүп калды. Алдыңкы далдын кеңдиги туура болду, арткы далдын көкүрөк айлана туура болду. Ошол жерден плечевой, например, 1 сантиметр мондай шовко киргенден кийин 1 сантиметр бул тараптан, 1 сантиметр бул тараптан киргенде эле плечевой өзү эле туура болуп калат. Андан кийин бул жерде карман бар, кармандын узундугу, кармандын кеңгуру карман кылсаңар болот. Ар кандай өзүңөргө ыңгайлаштырып кыла берсеңер болот. Могул жерден 14 сантиметр өйдөгө
белгилейбиз дагы. Мына ушундан 4 см жылабыз. Кең уру кармандырды. Андан кийин бул тарабынан өзүңөр каалагандай ыкмада колдонсоңор болот. Например, мен 10 см белгилеп алып, бирок косой сызгым келип атат. Косой кылып кошкум келип атат. Бул жерден 5 см. 5ке жетпей калды. 5 см кылдым дагы. Анан линияны бириктирип койдум. Мына ушундай карман түзсөңөр болот. Ушул переднийдан эмнеси айырма спинканын? Бардыгын ушундай ченейсиңер. Мисалы, переднийди түзүп алдыңар, переднийди түзүп алгандан кийин спинка чыгарыш бул өтө оңой нерсе. Ушунун бардыгын, мисалы, могул жерден көкүрөктүн бийиктиги 16 см, анын негизинде көкүрөк айлана келди дагы 17 см болду. Могул жери 17 см, көкүрөктүн бийиктиги 16 см, алдыңкы далдын кеңдиги 14 см болду. Анан общий узундугу 39 см болду. Карман могул жерден 4 см, бул жерден 5 см косойнан быштым. Ал эми кол салынган жери мына ушул жер болот. Бул кең уру карман деп айтабыз, 3 см плечевойдон түштүк дагы. Колдун тикесинен бийиктиги 12 см биз колтук айлана чыгарып койдук. Мынакей. Эми спинканы ушунун эле үстүнө түзөбүз. Аны кандай кылып түзөбүз? Биз ызгип деген нерсе бар. Ызгип бул бүктөлүш деп айтабыз, Ошол ызгипти мына азыр колдонобуз. Могул жерден 2,5 гана сантиметр ылдый түшөсүңөр, детскийден. Ызгип бул бүктөлүш. Материалды бүктөп туруп, анан бычасыңар. Передний канча сантиметр, желкеси канча сантиметр болгон болсо, спинка дагы ошончо сантиметр болот. Могул точка бир келиш керек, эко. Переднийдин жакасы менен спинканын желке моюн, арткы моюн туура келиш керек. Могул жерден 2,5 сантиметр түшөсүңөр. Эми ушул переднийдан 3 сантиметр түшкөн болсок, биз өзгөртүүсүз желкеден 1-2 гана сантиметр түшөбүз. Ошондо биздин спинкабыздын линиясы переднийдан өйдө болот. Өйдө болот дагы мына ушул линия менен кетет. Көрдүңүздөрбү? Эч кандай мондай 1,5 сантиметрге кирбейт. Могул жерден мисалы, передний мындай түшүп колтук айлана чыгып атат, Ушул линия менен эле ылдый түшүп туруп, мына ушул жеринен эле колтук айлана чыгарып койсоңор болду. Көрдүңөрбү? Ошондо могул жерде 1 сантиметр эмне болуп атат? Кайра берилип атат спинкага. Спинкага берилгенде мынакей 1 сантиметр спинка чоң болуп атат. Эми могул жерден ызгип деген бул эки материалды экиге бүктөп туруп, анан лекалды койгонду айтабыз. Калган жери полный мына ушул 3 өзгөрүү бар. Мына спинка бул жери. Бул жерде 2,5 сантиметр желкеси, 1 сантиметр өйдө көтөрүп туруп плечосун, анан могул линия менен ылдый далысын келтиребиз. Ошондо эле биздин арткы далдын кеңдиги туура чыгат, плечовойубуз туура чыгат, желкебиз дагы туура чыгат. Полный.